Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Мурас телестудиясы акыркы кабарлар менен Жума Нурунтуу жаңылыктарын тааныштырат. Кызматта мен Кулпунай Мамасалиева болом. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача түрмөгүнө күбө болуңуздар. Таланттарды издейбиз 2019 кароосунагы өтүүдө. Окуу жайдагы айрым факультеттерге жаңы декандар шайланды. Кыргыз жаштарынын чет өлкөдөн билим алуусуна көпүрө болуп берген Нурсултан Курбанов ОГУП'де. Ош гуманитардык педагогикалык институтунда ар жылы салтка айланган биринчи курстун студенттеринен тандалып алынып, коомдук маданий иштерге тартуу максатында уюштурулуп келген таланттарды издейбиз фестивале өткөрүлүп жатат. Иш-чара тууралуу кабарчыбыз кененирээк баяндап берет. Бул саамалык быйылкы окуу жылында да иш жүзүнө ашып, учурда экинчи айланпасы өтүп жатат. Биринчи курстун студенттеринин алгачкы сахнага чыгуусуна шарт түзгөн бул конкурс 3 этаптан туруп, биринчи айланпасы тайпалар ортосунда өтсө, экинчи айланпасы институттун деңгээлинде факультеттер арасында өтүп, калыстар тобунун тандоосу менен мыкты деп тандалган талант ээлери гала концертке фестивалдын лауреаты катары жолдомо алышмакчы. Кароо сынактын жобосуна ылайык катышуучулар фольклордук, көркөм окуу, эстрадалык, хореографиялык, алып баруучулук жанрлары жана өзгөчө өнөр боюнча сахнада өздөрүнүн чыгармачылык чеберчиликтерин жана таланттарын көрсөтүшүүдө. Балдарды сүйүп турган эжейим кайда кетти? Элдерден сурап билсем, бул жерде эмес анын муздак суга колун салып иштеп жүргөн шарты катаал жайда бешкен. Суранып тилеп келем, эжейим келсе экен деп таңда кечтем. Силерге сабак өтпөй калат окшойм дедиңиз да, ошол бойдон келбедиңиз эжекем. Жалдырап кала берди үмүттүү көздөрүбүз, муңайып умсунабыз. Эске түштү эркип бир сабак берген күндөрүмүз. Сагындык сабагымды, жаркыган кабагымды. Эжеке, мектепке тез келиңиз. Алардын арасында Ильяс Нуролдун катыра ойногон Руслан өзүнүн талантын ачык көрсөтө алгандыгын билдирди. Былтыр медицинска тапшырып өтө алган. Жакшы болуптур. Анын эмнеси жакшы? Кийин айтам. Абдан жакшы. Мен Ильяс Нуролдун жараттым. Ильяс дагы мындай кыздар менен көбүрөөк тамашалашат, кээде тамашалашканда мындай ойлонбой эле сүйлөп алат, анан кызды капа кылып алат. Анан өзүнүн ролун жараткандай эле болду. Мен өзүмдүн мүнөзүмө туура келди ошол нерсе. Анан импровизациялар жакшы сүйөм айрыкча. Ар кандай нерселерди оюп токуп мындай чыгарып кете берем. Аталган фестивалде жыйынтыктоо иретинде болуучу гала концертке жолдомо алган катышуучулар өздөрүнүн өнөрлөрүн чоң сахнада элге тартуулашып, таланттарды издейбиз 2019 аттуу чыгармачыл студенттердин фестивалынын лауреаты болуу менен окуу жайдын атайын сыйлыктары, диплом, грамота жана баалуу белектер менен сыйланышат дейт уюштуруу тобу. Эралы Токтосунов, Борон Чергешев, ОГУП жаңылыктары. Билим берүү мыйзамдарына ылайык Ош гуманитардык педагогикалык институтунун айрым факультеттеринде декандык кызмат орун бошогондугуна байланыштуу шайлоо болуп өттү. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Шайлоо окуу жайдын окумуштуулар кеңешинде түзүлгөн комиссиясынын көзөмөлүндө уюштурулуп, декандыкка талапкерлерди окутуучулук, профессордук жамаат бирдоштан ишеним көрсөтүү менен жеңүүчүлөрдү аныктап беришти. Жыйынтыгында математика жана компьютердик технологиялар факультетине педагогика илимдеринин кандидаты Кандалат Турдубаева, табияттануу жана география факультетине география илимдеринин доктору профессор Ашырбек Топчубаев,
Гуманитардык факультетине социология илимдеринин кандидаты Нурбек Маткеримов декан болуп шайланышып, окуу жайдын ректору профессор Зулуев Бекмырза Бекболотович баштаган ректорат жамааты аларды кызмат ордуна расмий түрдө отургузушту. Жаңы кызмат ордуна жалпы коллектив жамаатынын колдоосунда келип, жаңы ишти баштоо алдында турган гуманитардык факультетинин деканы болуп шайланган Нурбек Маткеримов алдыдагы пландары боюнча кыскача айта кетти. Бүгүнкү күндө ушул Ош гуманитардык педагогикалык институтунун чоң бир факультети, бул гуманитардык факультет. Бул факультетте бүгүнкү күндө 4 адистик бар. Бул тарых, англис тили, социалдык иштер жана ошондой эле аймактануу адистиктери. Бүгүнкү күндө ушул студенттерибиз ушул Ош шаарындагы алдыңкы окуу жайлардын бир катары олимпиадаларда жеңиштүү орундарга татыктуу болуп келишип атат. Эми келечекте ушул факультеттин адистерин мындан да мыкты даярдап, алдыңкы ийгиликтерге жетишишке мен ишенемин. Келечекте ушул факультетте көптөгөн ийгиликтер болот. Алдыда койгон пландарыбыз бар. Бул пландарыбыздын баары ишке ашса, ушул Кудайым буйруп, жакшы ийгиликтер коштойт. Азирет Кубанычбек уулу, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары. Учурда жаштар чет өлкөдө окуу боюнча кандай шарттар түзүлгөн жана аларды студенттери канчалык деңгээлде колдонуп жатышат? Ушул сыяктуу суроолорго Нурсултан Кубанов институттун студенттери менен жолугушууда жооп берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Айтиле Жамгырбек кызы айтып берет. Перспектив коомдук борбордун негиздөөчүсү, Жаштар конгрессинин төрагасы жана билим берүү министринин баштапкы кеңешчиси Нурсултан Кубанов Ош гуманитардык педагогикалык институтунда конокто болуп, студенттерге семинар өттү. Жолугушуу 10 ноябрь эл аралык жаштар күнүнө карата окуу жай жетекчилиги жана Перспектив коомдук борбору тарабынан студенттерге мотивация берүү максатында уюштурулду. Дүйнөнү төрө кыдырып, кыргыз жаштарын чет өлкөдө аксыз билим алуусуна мүмкүнчүлүк жаратып берип жаткан борбордун жетекчиси жолугушууга келген студенттер менен өзүнүн басып өткөн жолу, жараткан ийгиликтери жана жетишкендиктери тууралуу ой бөлүштү. Келечекте ошо чет жакка барып билим алсам кандай деп ойлойбуз десем, балам эми биз карапайым үй бүлө болгондуктан сага мындай контракттык негизде акчаңды төлөп биз кетире албайбыз. Сен өзүңдүн аракетиң күчүң менен чет жакка окусаң, абдан чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат, биз аны колдойбуз деген да. Анан ошону дагы бир маанилүү нерсени айтты. Биздин эми мындай тааныш, билиш, же болбосо чоң мындай бийликте адамдарыбыз жок, ошондуктан өзүңө гана ишенишиң керек депчи. Анан ошол сөз мен өмүр бою менин мындай жашоодогу принципим болуп калыптыр. Анткени жашоодо эч качан мындай бирөөнө таянбай, өзүбүз аракет жасап, өзүбүздүн күчүбүзгө, өзүбүздүн билимибизге гана таянсак, ошондо көп ийгиликтерди жарата алат экенбиз да. Муну менен катар учурдагы кыргыз жаштарынын чет жактагы алдыңкы мамлекеттердин билим алуусуна түзүлгөн шарттарына токтолуп, студенттердин чет өлкөдөн билим алуу мүмкүнчүлүктөрү, окууга тапшыруу эрежелери, акысыз программалар тууралуу кенен маалымат берип өттү. Иш чаранын жүрүшү суроо-жооп менен уланып, катышуучулар кызыккан бир нече суроолоруна жооп ала алышты. Айтиле Жамгырбек кызы, Борон Чергешов, ОГП жаңылыктары. Окуу жайдагы негизги жаңылыктарды Мурас телестудиясы тартуулады. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында ОГПнин жеке сайтынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Кызматта мен Кулпунай Мамасалиева болдум. Көрсөтүүнү Мурас телестудиясынын башка берүүлөрү улантат. Бизден алыстабаңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами я, Атабаева Аида. Сегодня я вам расскажу о прелестях студенческой жизни и возможности для студентов, которые созданы в Ошском гуманитарно-педагогическом институте. Будьте с нами! Прежде всего хочу рассказать о художественном центре Джаратман. Джаратман был создан в 2011 году. Вы можете задаться вопросом, что же такое Джаратман и каково его значение.
Джаратман в переводе с кыргызского означает «творческий человек». На каждой неделе в субботний день для членов группы Джаратман проводятся тренинги, семинары, а также мотивационные встречи с успешными людьми. Мы как раз таки подошли сегодня в субботний день и покажем вам, каким образом это все проводится. Значит, здесь собраны непростые студенты, а главная тема всех встреч – человечность. Это говорит о том, что собравшиеся здесь студенты не только развивают свой талант, но и воспитываются простоте, дружелюбности и человечности. Время от времени здесь проводятся мероприятия разного типа. Спортивные эстафеты, отдых на природе, литературные вечера, праздничные концерты и, конечно же, каждый год празднуется юбилей Джаратмана. Молодежная организация. Раз уж речь зашла о возможностях, которые созданы для студентов, стоит уточнить и следующую очень нужную группу, что это общественная организация лучшая, куда могут вступить современные студенты. Молодежный комитет создан на принципах студенческого самоуправления. Комитет создан в целях повышения организованности и активности студентов, поддержки инициатив самодеятельных студенческих коллективов и содействия их реализации, повышение культурного уровня студентов. Дело в том, что именно молодежный комитет предлагает выгодные предложения и доступные путешествия, но также представляет и защищает интересы всех своих членов. Телестудия «Мурас». Сочетание красоты и таланта. Так можно коротко описать прекрасную половину студенческого телевидения Мурас ТВ. Мы видим лишь конечный продукт ярких шоу, но ведь за этим стоит кропотливая работа. Следующая возможность, которая создана для студентов ОГП, это телевидение Мурас ТВ. Как вы видите, таким образом снимается весь видеоматериал, а дальнейшая работа производится в этой комнате. Здесь журналистки пишут тексты, готовят кадры и читают закадровые тексты. А последний этап – это этап монтажа. Все видеоматериалы и отправляют прямо в эфир. Институтунун Мурас телестудиясы назарыңыздарда тартоптом менен тааныштырган Мурас телестудиясы эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Работу в телевидении в основном ведут студенты и выпускники нашего же вуза. Каждый в команде готовит свою рубрику, самостоятельно пишут сценарии и ведут новостные передачи в эфире. Двери телевидения Мурас ТВ открыты всегда и всем. Студенческая газета «Студкейджи». Студенческая газета «Студкейджи» пишет для студентов и про студентов. Рассказывает о яркой жизни в стенах вуза, об удивительных людях, которые достойны уважения. Над контентом газеты работают наши же выпускники и молодые активисты. Мы делаем то, что любим, и надеемся, что у нас это неплохо получается. Сегодня газета «Студкейджи» – это команда покорителей студенческих медиа, издание с периодичностью выхода раз в месяц, студенческое объединение, которое развивается из номера в номер, более 1500 экземпляров. Ждем вас в нашей редакции. Мобильный обмен студентов. Сегодня многие выпускники вузов могут похвастаться поездками за границу. Это неудивительно, ведь каждый вуз стремится активизировать в своих стенах международную систему обмена. Это очень престижно и выгодно, а главное, студент получает уникальную возможность побывать за границей, увидеть новый мир, получить новые впечатления, натаскать знания иностранного языка и, конечно же, изучить новый менталитет и поучиться в стенах зарубежного вуза. Советуем получить подробную информацию у студентов, обучившихся по обмену, или же подойти в клуб международных отношений. Все это реально, но везет чаще всего отличникам, поэтому стоит стремиться только к положительным оценкам и углубленным познаниям по всей специальности. Стипендия – это одна из лучших прелестей студенческой жизни, которые ежемесячно получают примерные и ответственные студенты. Сумма, конечно, небольшая, зато есть стабильность, которая позволяет не зависеть от родителей хотя бы частично. Если же знания достойны только высшего балла, то можно смело рассчитывать на повышенную стипендию «Умут», которая становится приятным дополнением к новым увлекательным знаниям, захватывающему учебному процессу. Студенческая столовая.
Многие бывшие студенты согласятся, если я скажу, что питание в студенческой столовой можно смело сравнить с шедеврами национальной кухни. Одни только ароматы кружат голову. Казалось бы, обычное блюдо имеет незабываемый вкус. К тому же подкупает вежливость работников столовой. А ароматные булочки – это вообще классика жанра. Цены в студенческой столовой доступные, а порции огромные. Так что современные студенты голодными в стенах вуза точно не ходят. А после выпуска еще долго скучают за местной стряпнёй. Да и где как, в студенческой столовой можно отметить очередную сдачу модулей сладким компотом из сухофруктов. Люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся. И все это может произойти в стенах нашего вуза. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Так что можно смело сказать, что институт объединяет одинокие сердца. А студенческая свадьба – это вообще нечто. Если посчастливилось встретить свою вторую половинку в институте, будучи студентами, то веселых и памятных воспоминаний хватит на всю жизнь. А если еще и друзья общие остались после вуза, то это веселая компания до самой старости. Улыбнулась из окна, поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Как правило, надежные и верные друзья появляются именно в институте. Связь с ними не теряется даже после окончания вуза, а с некоторыми дружеские отношения поддерживаются не одно десятилетие. Это еще один пятый момент, ведь такая дружба проверена временем, сложностями и многочисленными сессиями. Так что учеба в институте – это не только сложные экзамены, строгие преподаватели, непонятные курсовые. Это веселье, радость, смех, юмор и курьезные ситуации, которые по жизни вспоминаются с хохотом и искренними слезами на глазах. Лишь рукой помахал ей в ответ. Надеюсь, я вам смогла донести хоть одну полезную информацию, которая будет полезна для вашего дальнейшего развития. Будьте с нами, и в следующем выпуске я вам расскажу о новых обществах, которые может быть каждый из вас. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Мурас телестудиясынын биле жүрөлүү рубрикасы кайрадан сиздер менен. Биз бул жолку чыгарылышыбызда кыргыз элинин тарыхындагы белгилүү инсандар туурасында сурамжылоону улантмакчыбыз. Алдыда биздин окуу жайдын студенттери жана окутуучулары биз берген суроолорго канчалык деңгээлде туура жооп беришет, алдыда көрөбүз достор. Уркая Салиева ким болгон, бул айында билесизби? Уркая Салиева. Макул, кийинки суроо. Сүймөн Кулчокморовду тааныйсызбы? Ал ким болгон? Сүрөтчү. Сүрөтчү. Жана дагы? Актер. Ал кайсы тасмаларда роль жараткан? Чыңгыз Айтматовдун Алма деген чыгармасын. Кызыл алма. Замечательно. Сүймөн Кулчокморов ким болгон, билесизби? Сүрөтчү болгон, киноактер болгон. Кайсы тасмаларда роль жараткан? Караш, Кызыл алма. Анан кылам билбейм. Ал эми Гапаративди тааныйсызбы? Гапаратив сүрөтчү болгон. Кыргыз эл сүрөтчүсү болгон. Поразительно. Гениально. Гапаратив ким болгон, тааныйсызбы? Гапаратив жазуучу болгон. Да что ты, черт побери, такое несешь? Кандай чыгармалар жазган? Сүймөн Кулчокморовду таанысак керек эле. Ким болгон эми? Ким деп таанып калгансың? Сүрөтчү. Сүрөтчү. Жана дагы ал? Мындай кинолордон көргөн эмессиңби? Аткаруучу, актер. Актер болгон. Сүймөн Кулчокморов ким болгон, тааныйсызбы? Ооба, сүрөтчү болгон. Сүрөтчү болгон. Жана дагы? Ал бир кесиптен эси болгон экен. Өзгөчө биз ар дайым көргөн кинолордо. Бирок
Көргөн эмеспиз, Макул. Анда кооператив ким болгон, таанайсызбы? Бул дагы неме болгон? Бул дагы сүрөтчү болгон. Жана Уркуя Салиева ким болгон, билесизби? Билбейм. Сизчи? Билбейсиз, макул, чоң рахмат. Уркуя Салиева ким болгон? Бул айым тууралуу билесизби? Уркуя Салиева ким болгон? Келгиле, кыздар жооп берели. Уркуя Салиева ким болгон? Сүймөн Кулчокморов тааныйсызбы? Ким ал? Ооба, Сүймөн Кулчокморов кыргыздын белгилүү сүрөтчүсү, актер болгон. Ал эми кооператив тааныйсызбы чоңуз? Ооба, тааныйбыз. Ким болгон? Ал белгилүү сүрөтчү. Белгилүү сүрөтчү. Ооба. Сүймөн Кулчокморов ким болгон, билесизби? Билебиз. Сүймөн Кулчокморов кыргыз элинин атактуу актеру, сүрөтчүсү болгон. Ал эми кооперативтечи? Кооператив бул кыргыз элинин туңгуч сүрөтчүсү. Гениально. Уркуя Салиева ким болгон, бул айымды тааныйсызбы? Ооба. Ким болгон? Бул кыргыз элине белгилүү инсандардын бири болуп эсептелинет. Нукат районунан чыккан, жанагы кыргыз эли үчүн эң мындай салымы чоң да. Ал эми Сүймөн Кулчокморов тааныйсызбы? Бул актер, кыргыз элинин белгилүү актер болуп эсептелинет. Жана дагы бул улуу сүрөтчү десек дагы болот. Азаматсың. Ал эми кооперативди тааныйсызбы? Кооператив ким болгон? Кооператив бул дагы сүрөтчү. Сүймөн Кулчокморов ким болгон деп? Бул кино актер, өзү художник да. Турабы, живописец, художник болгон. Анан кино актер, муну болот пешене алып чыксан болуш керек эле киногачы, искусствого. Ал эми Уркуя Салиева жөнүндө айта аласызбы, ким болгон? Уркуя Салиева да актер, актриса ошол кинодо тартылып жүргөн. Да что ты, черт побери, такое несешь? Уркуя Салиева. Жанакы Жамиля жок. Уркуя Салиева. Ооба, Уркуя Салиева. Мына азыр бизде да ошо Уркуя Салиева атында мектеп бар го, бул революциядан кийинки кыргыз кыз-келиндеринин тең укуктуулукка чыккан. Ал Жөбүр совхозда бригадир болуп турабы? Замечательно, поразительно, гениально. Уркуя Салиева. Ал жазуучу болу, акын жазуучу. Акын жазуучу. Анын кандай чыгармалары бар? Билбей кеткен чыгармалар. Анда Сүймөн Кулчокморов тааныйсызбы? Ооба. Ал ким болгон? Ал да жазуучу. Жазуучу, Боже мой. Уркуя Салиева ким болгон, бул айымды билесизби? Уркуя Салиева аялдардан чыккан мындай эмгекчил. Эмгекчил, э? Ишмер айым болгон. Ишмер айым болгон да. Ал эми Сүймөн Кулчокморов? Сүймөн Кулчокморов актер, сүрөтчү. Кандай кинолорун көргөнсүң? Кайсы кинолордо кандай роль жараткан? Көбүнчө Чыңгыз Айтматовдун кинолоруна катышкан. Азамат. Кооператив тааныйсызбы? Кооператив дагы сүрөтчү болгон. Сүймөн Кулчокморов ким болгон, билесизби? Сүймөн Кулчокморов акын жазуучу. Акын жазуучу. Чыгармаларын окугансыңбы? Окугам, бирок эсимде жок. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сүймөн Кулчокморов белгилүү актер болгон, сүрөтчү болгон. Агай, кайсы тасмаларда роль жараткан? Кинолорун көргөнбүзбү? Кинолор эми өтө көп кинолор бар го. Караш астын атылган ок. Эми эстеп отурсак эстеш керек экен, бирок көп аябай. Ал эми Уркуя Салиевачы? Уркуя Салиева. Ал ким болгон агай? Уркуя Салиева бул биринчи аялдардагы жетекчи болгон. Инсан Нукаттагы болгон окуяны чагылдырган, кинону болгон окуяны чагылдырган кино тартылган тасмасы. Сүймөн Кулчокморов бул кыргыз элинин сүрөтчүсү жана актер болгон. Ал көптөгөн кино, Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн кинолорун жараткан. Бир суроо берем сага. Уркуя Салиева ким болгон? Бул айым тууралуу уккансыңбы? Ооба, уккам. Ким болгон? Кийинки суроо. Сүймөн Кулчокморов тааныйсыңбы? Уркуя Салиева мындай айымдардан чыган айым. Белгилүү. Уркуя Салиева Макул, ал эми Сүймөн Кулчокморов тааныйсызбы? Ал Сүймөн Кулчокморов художник жана белгилүү инсан болгон. Көптөгөн нерселерге салымын кошуп. Эмне жагынан белгилүү болгон, мисалы үчүн сүрөтчү дагы, кайсы сүрөтчү жана мындай чыгармалардан
кинолорго тартылып. Кинолорго тартылган? Актер киши болгон, демек. Ал эми кооператив тааныйсызбы? Кооператив бул жазуучу. Жазуучу, Сүймөнкул Чокморов ким? Бул инсан тууралуу уккансыңбы? Ооба. Ким болгон ал? Улуу сүрөтчү. Улуу сүрөтчү, жана дагы Жана сүрөтчү болгон. ал эми кооператив? Ал дагы сүрөтчү болгон. Уркая Салиева? Ал Кыргыздан чыккан адам болгон, ал эл башкарган адам болгон. Башкарган адам болгон, Ооба. Уркая Салиева ким болгон? Бул айым тууралуу уккансыңбы? Ооба. Ким болгон? Актриса болгон. Актриса болгон, Ал эми Сүймөнкул Чокморов? Сүрөтчү. Сүрөтчү. Кооперативчи? Сүрөтчү ушул. Ал дагы сүрөтчү. Макул. Сүймөнкул Чокморов кинорежиссер, киноактер болгон. Жана дагы Кыргыздын эң көрүнүктүү киноактерлорунан. ал эми кооператив? Кооператив жазуучу. Жазуучу, Художник. Сүрөтчү. Художник, сүрөтчү болгон. Ал эми Уркая Салиева айым тууралуу айтып бере аласызбы агай? Уркая Салиева революциядан кийинки Кыргыз мамлекетине неме баягы бригадир бригадирлик кылып Кыргыз мамлекетинин баягы жумушчуларды алдыга сүрөп иштеткен айымдардын бири. Кыргыз мамлекетине салымын чоң кошкон айымдардын бири. Замечательно, поразительно, гениально. Кооператив Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү. Кыргыз тарыхында эң алгачкы профессионалдык сүрөтчү катары таанымал. Анын пейзаж сүрөттөрү жана этюдтары, өзүнүн түстүү өзгөчөлүктөрү сүрөтчүнүн ой толгосу менен сезимдерин бириктирип, кыргыз табигатынын зор эпикалык мүнөзүн бизге жеткирген. Сүймөнкул Чокморов Советтик кыргыз киноактері жана сүрөтчүсү. Ал 20-кылымдын экинчи жарымындагы Кыргыздын залкар инсаны, даңазалуу сүрөтчү жана киноактер катары маалым. Актер тарыхый тасмаларда көбүнчө кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган көркөм тасмаларда роль жараткан. Уркая Салиева Совет бийлигин чыңдоого катышкан кыргыз кыз келиндеринин алгачкысы. Ошол мезгилдеги Совет бийлигинин идеологиясына ылайык эзүүчү таптарга каршы жана аялдарды азаттыкка чыгаруу үчүн күрөшүп, 1-май айыл кеңешинин төрайымы жана Кызыл аскер колхозунун раиси болуп иштеген. Учурда Уркая Салиеватындагы мектеп, көчө жана бир топ эстеликтер орун алган.